Мен Кыргыз элинде мени колдоп жүргөндөргө кайрылат элем. Биринчилерден мен алардан кечирим сурайт элем. Себеби министр болуп туруп, кээ бирде туура эмес сөздөр менен чыгып кетип, эмоционалдуу болуп атканда. Мен өзүм хирургмун. Көп сүйлөгөндү дагы, только эле ушу 30 жылдан бери хирургияда жүрүп, эртең менен операцияга кирип, кечинде эчтеке сүйлөбөй чыгып кеткенбиз. Колубуз жакшы иштейт, бирок тилибиз көнгөн эмес экен. Баягы кооз сүйлөп бергенге, сүйлөгөнгө тилибиз үйрөнгөн эмес экен. Өзүбүздүн болгон эле мүнөзүбүз менен эле, болгон эле сөзүбүз менен эле сүйлөп коюп, кээ бирлер азыр мени шылыңдап атат ушул сөздөр боюнча. Мен кооз сүйлөп деле, же болбосо эч ким менен урушпай деле, галстук кийип алып, оң колума бычак кармап, сол колума вилка кармап тамак деле ичмекмин. Конокторго барганда мен антип ичпейм. Эмчимден көнүп калган эле боюнча эле мен жүрөм. Ошон үчүн мен ойлойм, мени кичине кээ бирлерге блогерлер шылдыңдап, баягы эметип атышат. Аларга мен көп деле мындай маани бербейм, көп деле кайгырбайм. Себеби мен өзүм мүнөзүм боюнча, өзүм турган турпатым боюнча ушундай кишимин. Кооздоп, жазап алып, же эчтеке кылбай отура бергендей мен андай характерим жок. Мен андай өзүмдүн принципим да жок. Келгенден кийин иштейм дегенден кийин иштеп беришим керек Кыргыз элине. Колуман келбей калса мен өзүм эле кеттим деп эле кетип калам. Себеби эң жакшы колуман келген бул хирургия. Азыркы кезде эле операция кылып атам. Аяктан мен эч ким мени шылдыңдабайт. Аякка кирдиң, больной наркозда жатат, аны менен сүйлөшүп, операция кылып, ооруп аткан жерин алып койгондон кийин ушунчалык мен өзүмдү бактылуу сезип, чыга калсам же баласы, же атасы бирөө өтүп туруп, "Байке, рахмат, апабызды сактап калдыңыз" деген бул сөздүн мага эң мындай бактылуу сезип кетем да. Ошо бактылуу сөзгө мен бүгүн десе бүгүн кетип калам, эртең десе эртең кетип калам. Бирок мага жардам берип, мени сактап турушуңар керек. Мен өзүмдүн астында турган реформамды Кыргыз эл үчүн кылганга жетишип калышым. Мен да шашып атам. Потому что мени деле көпкө чейин иштетишпейт. Себеби ак үйдөгүлөргө мен көбүнө жакпайм, ачык айтып. Көк үйдөгүлөргө жакпайм. Баарына эле жакпай атам. Мына депутаттар бүт баардыгы ушундай эле иштеп атканда мени кетсин деп 120 депутат бүт баары көтөрүп берди. Бул жерге президентке рахмат, кайра мени койду. Президент эми ачыгын айтсам мени кээ бирде критиковать этет.